Келүү китеби, акыркы китеби. Кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жашоонун жолдомосу. Бардык инсандарга жашоонун туура жолу бул Кур'ан-ы Карим көрсөтөт. Алла Таалам атайы инсандар кандай жашаш керек, бактылуу болуш үчүн Куранды түшүргөн. Кур'ан-ы Карим жараткан Алла Тааланын каалоосу. Өзүнүн каалоолорун Алла Таала Куранга жайгаштырып койгон. Пендеден эмнени каалайт? Куранда айткан. Жакшы амалдар менен жаман амалдарды Куранда баяндаган. Жана ошол жакшы амалдардын таасирлери, пайдалары жана түбөлүктүү натыйжаларын баяндаган. Ошондой эле жаман амалдардын кесепетин, кордугун, бактысыздыгын, анын таасирлери, анын натыйжалары бардыгын Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде баяндап койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келди, 23 жыл Кур'анды чечмелеп, түшүндүрүп, ачык айкын баяндап, Кур'ан менен сахабаларды тарбиялап, оңдоп, Кур'ан Карим менен сахабалардын мүнөздөрүн, кыял, ой, жоруктарын, кыймыл аракеттерин бардыгын Кур'ан мүнөздүү кылды да. Кур'ан Алла Субханаху ва Тааланын мужизасы. Кур'ан-ы Каримде иман эмне экенин айтат. Кур'анда ислам кандай экенин айтат. Ихсан кандай экенин айтат. Периштелерге иман келтиребиз деп. Кур'анда Алла Таалам периштелерди зикир кылат. Ахиретке иман келтиребиз. Кур'анда Алла Таалам ахиретти айтып берет. Эгерде ахиретке билгиңиз келсе, Кур'ан-ы Карим ахиретти айтып берет. Ахиретке иман келтиргенге ишенимге чакырат. Ишенип койгула ахиретке дейт. Чыныгы Алла Таалам түбөлүктүү сыйлыгын жана жазасын кыямат күнү тапшырат. Түбөлүктүү бейиштин, түбөлүктүү дозоктун чечимин кыямат күнү чыгарат Алла Таала. Ким бактылуу, ким бактысыз? Алла кыямат күнү бул чечимди чыгарат. Таразаны коюп туруп, адилеттүү таразаларды Алла Таалам орнотот. Эч кимге зулумдук болбойт туугандар. Алла Кур'анда айтып атат. Бир адамга да кыпындай зулумдук болбойт. Кыжалат болбоңуз. Сизге зулумдук болуп калат депчи. Алла Таалам адилеттүү мамиле кылат. Адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Бу дүйнөдө адилеттүүлүккө буйрук берди бизге. Инналлаха я'муру бил адл вал ихсан ва итаи дил курба ва янханил фахшаи вал мункари вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун. Алла Таала шек күмөнсүз буйрук берет адилеттүүлүккө. Каерде гана болбогула, кандай абалда гана болбогула, адилеттүүлүктө тургула, ошого күбө болгула, ошого кармашкыла. Бардык тууганчылык, улутчулук, достук, тааныш билиш бир чекеге коюп, адилеттүүлүктө болгула дейт. Бардыгынан жогору адилеттүүлүк турат. Жана айкөлдүүлүккө Алла Таалам буйрук берет. Ихсан, аша жакшылыктын акысын да көбүрөөк кылып берүү. Өзгөчө тууган уруктардын акысын бергенге. Мункар, арам иштерден Алла Таалам тыюу салат. Бардык кылмыштуулуктан тыюу салат. Багават, аша чабуудан Алла Субханаху ва Таала тыюу салат. Ва янханил мункар вал баги. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
Ve yenhanil fahşa, avirsiz işlerden birinci. İslam dini avir, namız, şunu korgogon din. Avirsiz din emes bizde. Koru namızdın dini emes bizden dinimiz. Gayrattуулuктun dini. Çınçıldıktın, adilettүүлүк, boorukerliktin, batırlıktın dini bizden dinimiz. Fahşa dep koyat. Avirsiz iş. Cılangaçlık, uyatsızlık, zina, jaman söz oğuzdan boktogonu, sökkönü, tildegeni, aram nerselerdi aldagandan tartıp, жалганын сүйлөгөндөн бияктан алып келип, уятсыз сөздөрдүн баардыгын топтоп, Кур'анда Алла Таала бир сөз менен токтотту муну. Токтоткула буну деди. Тилиңер менен дагы, денеңер менен дагы. Авирсиз иштерди, авирсиз сөздөрдү токтоткула деди. Энең деп тилдегенде баштайбыз. Каргаганды башташат аялдар көбүнчө. Эркектер сөккөндү башташат. Ушунун бардыгы фахиш. Фахша Алла Таала мындан тыйы салып атат. Мына бизге таза жашоону бергенди каалап атат Алла Таала. Күнөөдөн таза жашоо. Гыжалатчылыктан таза жашоо бергенди каалап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тааладан сураган: "Аллахумма инни ас'алука". Ya Allah, men senden surayım. Neni surayken Peygamber? Aişeten nakiyeten. Taza yaşo. Taza yaşo kanday dese, günölerden taptaza yaşonu suragan. Günö kılmay yaşaydı dedi. Günöden saktanıp yaşaydı. Bizim kança kata, kemçildik günöleri olsa, oşalardan arılaylı. Alarda azaytaylı. Aram nerselerden, toğluğu menen, kiçinekeyi, çoğuğu, толук өзүбүздү алып качайлы. Арам нерседен. Кандай жылаандан качкандай, чаяндан качкандай, оттон качкандай, чоктон качкандай. Арам нерселерден качуу. Мынакей биздин динибиз кандай туганда. Ушундай таза жашоо берген, ахиретке иман келтирип Алла Таала адилеттүүлүккө буйруп атат. Эми адилеттүүлүгүн ахиретте Алла Таалам көрсөтөт. Өзү кандай адилеттүү экен. Ар биринин акысын алып берет. Ар биринин акысын алып берет. Эч кимдин акысы калбайт. Жаныбарлардын да акысын алып берет. Акылы жок, акыл берилген эмес, жаныбарлардын да Алла Таалам акысын алып берет. Ошон үчүн бирибиздин акыбызга кирбейли. Адам баласындагы 3 Алла Тааланын тартуулаган белек аманаты бар. Жан дүйнө, мал дүйнө, авир. Малы, жаны, авири. Иззаты, достоинство, честь. Жанына кол салган болбойт, малына кол салган болбойт, авирине кол салган болбойт. Арам. Жанын кыйнаган. Андан кийин дагы бир канжалаткан, жанына кыскасы азаптаган, өлтүрүп салган, арам кылды Алла Таала. Мал дүйнөсүнө кол салганды арам кылды. Уурулук болсун, каракчылык болсун, алдамчылык болсун, арам кылды. Мусулмандын малын алдап албаңыз. Алдап алган тиякта турсун, көңүлүн оорутуп алган, нааразы кылып алган канча турат. Адал эмес ошол. Үчүнчүсү, мусулмандын ыззатын төкпөңүз. Авирине кол салбаңыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты коштош ажылыгында. Бүгүн кайсы күн деди. Сахабалар билет эле. Бүгүн ыйык күн. Курбан айт күн. Бирок адепти сактады да алар. Мүмкүн пайгамбарыбыз башка аты менен атайык. Атаса керек деп, Аллах'ın elçisi bilet деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бүгүн курбан айт ыйык күн эмеспи деди. Ошол күн деди. Кайсы жер деди. Кайсы ай деди. Үчөөнү сурады. Мекке жерде эле. Ал да ыйык жерде турат. Кайсы айда? Ашхурул хурум. Харам. Ыйык айда турат.
Койду, пайгамбарыбыз айтты. Мусулмандын мал жаны авири кандай ушул шаар, ушул ай, ушул күндүн ыйыктыгындай ыйык деди. Ушул шаардын, ушул айдын, ушул күндүн арамдыгындай арам деди. Ошон үчүн туугандар, бул укук маселеси өтө назик маселе. Атабыздын акысын берейли, апабыздын акысын берейли, аялыбыздын акысын берейли. Улуулардын, кичүүлөрдүн, достордун, соода сатыкта партнерлордун кимге себептен адамдарда байланыш бар да. Айвандарда мындай байланыш жок. Адамдарда байланыш бар. Ошон үчүн укукту байлап койгон Алла субханаху ва тааля. Бардыгын бер деп. Ошону сурайт Алла Таала. Сага бирөө берди, бербеди, тотоп тур. Сен бердиңби же берген жоксуң? Атаңдын акысын бердиңби деп. Атаң сага акысын бердиби, бербедиби деп сенен сурабайт. Аны атаңдан сурайт. Апаңдын акысын бердиңби деп, мына менен сенен сурай турган ушул. Апаң сенин акыңды бердиби деп, о сенен сурабайт, ал апаңдан сурайт. Сен бердиңби, берген жоксуңбу? Аялыңдын акысын бердиңби деп. Аялыңдын акысын сен бер, сен ушуга жоопкерсиң. Аялың сенин акыңды бербей койсо, кыямат күнү жооп берет бул. Бирок сен буга жооп бербейсиң. Сен өзүңдүн мойнуңда милдетиңди, жоопкерчиликтин акысын ушуга жооп бересиң. Бу дүйнө укуктун дүйнөсү. Укук берүү жөнүндө акысын бере турган дүйнө. Тиякта акысын бергениңе жараша сыйлык ала турган дүйнө. Ахирет бу дүйнөдө канча адамдардын, мусулмандардын, айвандардын акысын берсеңиз, ахиретте ушун акысын берген үчүн Алла сизге сыйлык берет. Алла Таалам түбөлүктүү берет. Толук кылып берет. Кемитпейт. Адилеттүү. Бардык адамзатка Алла субхана ва тааля адилеттүүлүгүн көрсөтөт. Дозокко бара тургандарга адилеттүүлүгүн көрсөтүп, адилеттүүлүгү менен дозокко киргизет. Албетте бейишке кире тургандарга Алла айкөлдүүлүгүн көрсөтөт. Айкөлдүүлүгү менен аракет кылдыңар. Бирок деп Алла субхана ва тааля айкөлдүүлүгүн көрсөтөт. Ошон үчүн ахиретке иман келтирейли. Көп ахиретти ойлойлу, ахиретти сүйлөйлү. Ахиретке бирөөбүздү чакырайлы. Кыямат күн бар, даярданайлы. Кыямат күнү кантип эсеп китеп беребиз? Алланын алдында тура турган күн бар. Сурак бар, тараза бар. Амал дептерлерибиз, китептер бар. Колубузга бериле турган күн бар, окута турган күн бар. فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله. Оң жактан бериле турган, сол жактан бериле турган. Куранда Алла Таала айтып койду муну. Бергенден кийин икра китабак кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Окугун китебиңди деп. Бу дүйнөдөгү кылган иштерибиз, сүйлөгөн сөздөрүбүз бардыгы китепке жазылат дагы. Ошол китепти Алла Таала колубузга карматып туруп, окут турат. Оку өзүңдүн кылган иштериңди, оку. Сүйлөгөн сөздөрүңдү оку. Икра китабак, китебиңди оку деген буйрук бар. Кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Бүгүн эсептегенге өзүң жетиштүүсүң. Башка эч бир эсептөөчүнү бухгалтердап келип алып кереги жок. Өзүң жетиштүүсүң дейт Алла Таала. Кудай кааласа, эгерде жакшы иштерди көп кылсак, жакшы сөздөрдү көп сүйлөсөк, жакшы амалдарды көп кылсак, иншалла Алла Таала оң жагынан китепти берет. Ал китепти өзү эле окубайт, ал окуп турат адамдарга. Ушунчалык курсанчылык, бактылыкта сүйүнүп, кубанычын бөлүшүп айтат: "Фа амма ман утия китабаху биямини, фаяқулу ха умуқрау китабия." Элдер, окугула менин китебимди деп айтат экен алчы. Карачы, оң жагынан берилген кишиге ал башка адамдарга кубанычын бөлүшүп, менин китебимди окугула, мына канча деген зикир бар, канча деген салават бар, канча таарат гусул бар, канча кайрымдуулук, ихлас бар,
канча илим бар, канча таквалык бар, канча шүгүр бар, канча сабырдуулук бар, канча көздү сактаганы бар, канча тилди сактаган бар, канча кулакты сактаган бар, канча деген иштерди кылып кеткен болчу. Эмне деген канча деген дуаларды кылып кеткен. Бу дүйнөдө келип, кээ бир адамдар бу дүйнөгө келип бир дуа кылбай кетип калат. Бу дүйнөгө келип бир зикир кылбай кетип калат. Субханаллахны айтпай кетет. Ла иляха иллаллахны айтпай кетет. Пешенеси саждага тийбей кетип калгандар бар. Алла өмүр бою бир жолу таарат албай кетип калган. Кандай инсан? Кандай инсан? Жаратканды бир эстебей, бир шүгүр кылбай кеткен. Өмүр бою наалыганы, кейигени, нааразычылыгыны. Алла Таалам баарыбызды ошондой жаман абалдан сактасын, жаман адамдан сактасын. Амин. Тугандар, ахирет тамаша күн эмес. Ошон үчүн бекем ишеним. Баарыбызда ишеним бекем болсун. Ахирет бар, акыйкат. Ушуну үйдөгүлөргө айттыңызбы, же айтып элексизби? Же только дүйнөбү? Бисмилlah. Хотя бы бир айда бир жолу айтып коюңуз үйгө. Бала чака менен чай ичип отурганда, бейиш деген бар экен, дозок деген бар экен, эсеп китеп деген бар экен, бул акыйкат экен, бул чындык экен. Биз мусулман экенбиз. Алар бизге көзүбүзгө көрүнбөйт экен, ошо гайыпта экен. Аларга ошо ишенгенди, гайыпка ишенгендин атын мусулман деп айтат экен. Буну каерде айтып турса, Куранда айтыптыр. Каерде айтып турса, пайгамбар чечмелеп хадистеринде айтыптыр. Ошон үчүн жакшы иштерди кылсак, адам баласы бейишке чыгат. Жаман иштерди кылса, адам баласы дозокко түшөт. Жараткан Алла айтып койгон. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Фаман я'мал мисқала дарратин хайран яра ва ман я'мал мисқала дарратин шарран яра. Ар бир жан кандай бир жакшы иш кылса, өзүнүн пайдасы үчүн, кандай бир жаман иш кылса, өзүнө зыян. Ким кыпын барабар жакшы иш кылса, аны сөзсүз көрөт. Кыпын барабар жаман иш кылса, аны дагы сөзсүз көрөт. Алла көрсөтө турган сөзсүз туганда. Ошон үчүн ахиретке бекем ишенейли. Ушул нерсе бизди бузулгандан токтотот. Ушул нерсе бизди оңдойт. Ушул нерсе бизди дүйнөнүн бардык кыжалатчылыгын, сыноолорун жеңил кылып коет. Ушу ахиретке ыйман келтирүү мына ушул күнөөлөрдү таштатат. Күнөөлөрдү ташташ ошол адамга жеңил болот. Ким ахиретке ыйман келтирсе, эсеп китепке ыйман келтирсе, Алланын алдында турупканга ыйман келтирсе, таразага ыйман келтирсе, бейиш тозокко ыйман келтирсе, кайра тирүүлүүгө ыйман келтирсе, туган ошол адамга күнөө таштаган жеңил болот. Таат, ибадат кылган ага жеңил болот. Намаз окуу ага жеңил, чын сүйлөгөн ага жеңил, адилеттүүлүк чечкен ага жеңил, кайрымдуулук кылган ага жеңил, ихлас ага жеңил, жакшы мүнөз ага жеңил, кечиримдүүлүк ага жеңил. Ошон үчүн иншалла баарыбыз ахиретке бекем ыйман келтирейли. Мына өткөнкү сабактарда айттык эле, адамдын рух, жан дүйнөсү боюнча жөөттөр бири-биринен айтып сүйлөшөт эле. Мухаммадтан сурабайсыңарбы рух тууралуу деп, саллаллаху алейхи ва саллям. Риваяттарда келет. Кээ бирлер айткан экен, сурабагыла, Хокс Мухаммад силерге жооп берип койсочу, силерге ошол жакпай калат, силердин ачууңарды келтире турган болуп калат. Ла юхбирукум би шайин такрахунаху, ай ва далика югидукум би ма'рифатихил жаваб. Се пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга Алла Таала вахий берип атат. Любой сурооңо жооп берип коет. Анан сен ушундай суроо берсең, ал болсо жөөттөргө жооп берип койсо, силерге кийин жакпай калып жүрбөсүн. Сурабай эле койгула дейт. Кээ бир айтты, сурай бергиле деп. Анан кыскасы сураш да рух тууралуу. Фаамсака наби саллаллаху алейхи ва саллям фалам яруд алейхим шай'a. Пайгамбар унчукпай турду дагы жооп берген жок. Ошондо айтат Ибн Масуд радиаллаху анху. Фаалимту аннаху юха илей.
унчукпай туруп калганда мен билдим пайгамбарыбызга азыр кудайлык кабар келип, Алла жообун берет да. Алла сурап атышат да. Эй, рух деген эмне жооп берчи депчи. Жан дүйнө деген эмне жооп берчи деп. Анан айтып атат бул киши айтып атат. Факумту маками. Мен өзүмдүн жайыма турдум дейт. Фаламма назара вахи түшкөндө пайгамбарыбыз айтты. Ва ясалунака анир рух. Кул руху мин амри рабби. Куранда Алла Таала аят түшүрдү. Эй Мухаммад, сенен алар ошо жөөттөр сурашат. Рух тууралуу сурашат. Жан тууралуу сурашат. Сен айтып койгон, жан мен Робумдун өкүмү деп койгон. Амри. Алла Тааланын буйругу. Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят, жөөттөр пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга сураганда, рух тууралуу кабар берчи. Ва кайфа туаддаб ар-рух аллати фил жасад. Денедеги рухту кантип азапталат. Ва иннама рух мин Аллах. Рух Алланын тарабынан берилген го. Бул кантип азапталсын деп мынандай мааниде суроо беришкен да. Ошондан кийин буйрук келген. Рух мен Робумдун амры. Мындайча айтканда, рух мин аламил амр. Ар-Раббани ал-Латиф дейт. Мына. Бул болсо адамдын руху бул кайсы аламдан келди? Бул амр аламынан. Ошондой эле бул дүйнөдө бир алам бар, анын аты аламул халк деп коет. Экинчи алам аламул амр деп коет. Аламул халк дегенде хулика би амрин мин Аллахи таала лаху кун фаякун. Жаралгандардын аламы бул Алла Тааланын тарабынан буйрук менен жаралган, бол дегенде болгондар. Валакин мин маддатин, бирок бул материя, материалныйдан жаралган да. Ам рух барго, бул материядан жаралган эмес. Жакшы түшүнүп алайлы. Адам эки нерседен турат. Жан жана денеден турат. Эки нерседен турат да. Денеси бул материядан жаралган. Топурак, суу, от, аба дегендердичи. Рух андай нерседен жаралган эмес. Бул Алланын буйругу. Буйрук аламынан келген. Бул дагы махлук жаралган адамдыкы. Бирок мына денени карап турсаңыз, денеге мөөнөт керек. Мин маддатин ва муддатин дейт алымдар. Мадда ушу нерсе материалдык нерседен жаралган. Ошон үчүн бул. Экинчиси биз айтабыз го. Материалдык дүйнө, руханий дүйнө, руханият ал рух башка нерсе. Буга мөөнөт дагы керек. Biz сразу эле мындай готовый болуп калган жокпуз да. Биз бир канча күн, 40 күн атанын белинен чыккан бир тамчы суу болуп турганбыз. Анан 40 күн канга айланганбыз. Анан 40 күн чайлана турган этке айланганбыз. Акырын сөөктөр түзүлгөн. Боор, бөйрөк бардыгы тырмак, чачтар, акыл эс, көз, кирпик, каштар болуп, эненин ичинен чыкканда мындай эле 2-3 килограммдай наристе элек. Анан барып чоңоюп мындай келди да. Бул кайсыдан? Биринчиден баягындай кан, суу, сөөк, бардык могу организмдердин түзүлүшү, муну куралышы ушу нерселерден, дүйнөдөгү материалдардан курулганбыз да. Материядан. Экинчиси мөөнөт менен. Рух бу дүйнөнүн материясынан, мындайча айтканда, бу дүйнөнүн материалынан жасалган эмес да. Макулбу? Жан дүйнө бар го, бу дүйнөнүн материалынан эмес да. Ал дагы жаралган, бирок бу дүйнөнүн материалынан жаралган эмес. Экинчи бул мөөнөт менен азыркындай 9 ай болуп, эне ичинен чыгып, анан азыр канчага чыктык? 15-20га, 30-40, 50-60га чыктык. Жок, рухтук андай эмес да. Буда мөөнөт жок. Экинчиси бу дүйнөнүн материалы жок. Рухта. Башка аламдан бул. Алами арвах, рухтар аламы. Ал кандай десе Алланын буйругу менен заматта жаралган алар.
Алар алдына ала эле жаралган. Эненин ичинде бардык түзүлүп атат, куралып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде келет, 40 күн бир тамчы суу, 40 күн андан кийин кан, 40 күн этке айлангандан кийин 40 120. 121-чи күнү анан бул ушу денеге жан салынат. Не салынат экен? Жан дүйнөсүнөн, жандар дүйнөсүнөн жанды алып келтирип буга жан салынат. Толук кыймыл аракет менен уже 4 айда адам баласы уже рух салынган жашоосу башталып атат. Ага чейин жашап чоңоюп атат. Бирок рух салынган эле меселе. Рух 121-чи күнү салынат. Салынгандан кийин 4 нерсе жазылат. Ажалу. Качан өлөт? Эненин ичинен чыгат. Качан, канча убакытка чейин жашайт? 7 күн жашайбы? 7 жыл жашайбы? 70 жыл жашайбы? Ошоусу жазылат. Кээ бирлер 7 эле күн жашайт. Кээ бирлери 70 күн жашайт. Кээ бирлери 7 ай жашайт. Кээ бирлери 70 ай жашайт. Кээ бирлери 70 жыл жашайт. Кээ бирлери дагы аз көп Алла Таала канча жазган болсо ошончо жашайт. Бүттү. Андан ашыкча ылды өдө период назад жок. Фаида жа ажалухум ла ястахируна саатау ва ла ястакдимун. Качан алардын ажалы келгенде 1 саат алдыга аркага жылбайт. 1 секунда жылбайт. Өз учурунда кетет, бүттү. Ошо жазылат биринчиси. Экинчи рызкуху. Ырыскысы жазылат экен пенденин. 121 күн биринчи күнү ырыскысы жазылып атат. Дүйнөгө келгенде канча нерсени жейт, канча нерсени ичет, канча нерсени кийет. Ырыскы деген сөз алкымга эле айтылынбайт, пайдаланганга айтылынат. Улооңуз дагы сиздин ырыскыңыз, үйүңүз дагы сиздин ырыскыңыз. Кийимиңиз дагы сиздин ырыскыңыз, билимиңиз дагы сиздин ырыскыңыз. Ырыскыга кирет бунун бардыгы. Пайгамбарыбыздын дуасында бар, я Алла, пайдалуу илим менен ырыскылант деген. Не менен ырыскылант? Пайдалуу илим менен ырыскылант. Булардын баары ырыскыга кирет. Демек, ырыскысы жазылат. Үчүнчүсү анын амалы. Амалы жазылат. Дүйнөгө келип эмне амал кылат? Жыгаш жабабы, сваркалайбы, же жаратылышты тартабы, же адамды дарылайбы? Кандай амал кылат дүйнөгө келгенде? Кандай кесипкөйлүк кылат бул? Өнөрү кайсы жака болот? Амалы жазылат. Акыркысы шакий нам саид, саид нам шакий, бактылуу же бактысыздыгы. 4төн жазып койгон. Эненин ичинде толук болгондон кийин дене менен рух аралашып, бири-бирине түшүнүшүп, таанышып, анан бу дүйнөдөн эненин ичинен чыкканбыз да. Толготу келгенде ва амма сабила яссара. Алла Таала айтат, бу дүйнөгө чыга турган жолуңарды жеңил кылып койдук дейт. Оңой эле чыктыңарыңдар. Келдиңер. Эң таң калыштуусу ла та'ламуна шай'a. Эчтекени билбей келдиңер дейт. Эненин ичинен чыкканыңарда силер Алла Таала баяндап атат. Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум. Алла силерди энеңердин ичинен чыгарды. Ла та'ламуна шай'a. Эчтекени билбеген абалда. Атаң ким, апаң ким, улутуң кайсы, уруң кайсы, байкең ким, энең ким, эч ким билбейт. Энең го эми жок го, эч ким билбейт. Ва жа'алакум сам'a вал абсара вал афида. Саңа бу дүйнөгө келгенде эми билим керек. Ошого билимдин источник, булагын бердик. Көз, кулак, жүрөк, бардык мүчөлөрдү берди. Бирок өзгөчө жакшы жаманды, пайда зыянды билгенге
Эмне экенин. Силерге 3 нерсени бердик. Көз бердик. Барып анан кийин билип алдың атаң ким экенин. Барып билип алдың апаң ким экенин. Кулакты бердик. Эненин угуну. Илимдин булагы адамга илим келе турган 3 булак бар. Көз менен. Кызыл, жашы, кара. Кулак менен келет. 2-2-ни кошсо канча болот? 4. Я. Буну вообще укпасаң каяктан билесиң сен? Я. Сен билип коесуң анча-мынча. Укпасаң 2-ге 2-ни кошкон 4 экенин каяктан билесиң сен? Билбейсиң да. Кыргызстан борбор Бишкек экенин укпасаң каяктан билесиң Бишкек экенин? Илим каяктан келди? Кулак менен келип атат. Я. Көз менен келет илим адамга. Жүрөк менен келет адамга. 3 нерсени өзгөчө. Өтө маанилүү. Дененин ар бир нерсеси маанилүү, чачтан тырмакка чейин. Бирок өзгөчө 3 нерсени Алла кайра-кайра айтат да Куранда. 3 нерсени кайра-кайра айтат. Кыямат күнүдө ушул үчөөнүн өзгөчө сурак болот. Көз, кулак, жүрөк. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Билбеген нерсеңдин артынан эч качан түшпө. Мына бизге чоң сабак. Алла буйрук берип атат. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө. Hazret Катада рахматуллахи айткан, көрбөгөнүңдүче көрдүм деп айтпа. Бунун мааниси ушу деген. Билбеген нерсеңдин артынан түшпө дегендин мааниси көрбөгөнүңдү көрдүм деп айтпа. Жалган жала жабасың. Укпаганыңды уктум деп айтпа. Билбегениңди билем деп айтпа. Мына 3 нерсе деген. Куранда Алла Таала уландысын айтып атат. Инна сам'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Көз, кулак, жүрөк ушунун ар бири кыямат күнү суралат деди да. Не деди? Көз, кулак, жүрөк ушунун ар бири Алла Таала айтып атат. Ар бири кыямат күнү суралат. Эмнени көргөнүбүздүн бардыгына кыямат күнү жооп беребиз. Эмнени угуп жүргөн бардыгына кыямат күнү жооп беребиз. Жүрөгүбүзгө кимге сүйүү, жиркенич, кимге ишеним, кимде коркуу, кимге таянуу, кимге сүйүү, жүрөгүбүздөгү бардыгын жооп беребиз. Аллах. Ошон үчүн Алла Таала Пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Аллахумма афини фи бадани, Аллахумма афини фи сам'i, Аллахумма афини фи басари. La ilahe illa anta. Ya Allah, денеме амандык бер, сак саламатчылык бер, өзгөчө көзүмө, кулагыма сак саламатчылык бер. Эрте менен кечинде айтат эле Пайгамбарыбыз. Көзүмдү жамандыктан сакта, кулагымды жамандыктан сакта, афият деген ошо. Демек, тугандар, мынакей бир аалам бар экен, дене жарала турган аалам. Ал кандай десе, бу дүйнөнүн материалынан жаралат экен, экинчи мөөнөт менен жаралат экен. Экинчиси адам баласынын рух, жан дүйнөсү болсо, бул дүйнөнүн материалынан эмес экен да. Совсем башка дүйнөнүн материалынан экен да. Материалды сөз айтып коюп атабыз. Башка продукта болчу. Кандай десеңиз ал алами амырда. Ал же буйрук ааламынан. Буйрук ааламынан. Ошондон ал жерде мөөнөт дагы болгон эмес, эч кандай материал болгон эмес. Алланын буйругу менен эле болду. Демек, качанга чейин Алланын буйругу биздин денебизде болсо, биз тугандар кыймыл аракеттебиз. Пайдалуубуз. Качан Алланын буйругу кеттиби, бүттү. Ошол саат, ошол секунд сиз эч кимге пайдаңыз жок. Демек, Алланын буйругу менен жашап атабыз деген сөз мына. Алланын каалоосу менен жашап атабыз деген сөз мына. Алла субханаху ва таала качан буйругу токтойт, буйрук берет, аны өзү билет. Любой время токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн айткан Ибн Умар разияллаху анхума,
Tаңға жетсең кешті күтпе. Кешке жетсең таңды күтпе. Устазы айтады, бұның мәнісі таңға жетсең кешті күтпе дегені мүмкін кешінде тиги дүйнөдө болуп калып жүрбө. Кешке жетсең таңды күтпе. Таңда башка дүйнөгө өтүп калба деп айтат эле. Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсепте дейт. Хасиба анфусакум кабла ан тухасабу. Өзүңдү эсепке алар күндөн мурда эле, Алла эсептей турган учурдан мурда эле эсептей жүр дейт. Канча чын сүйлөдүм, канча калп сүйлөдүм. Канча жакшы күмөн кылдым, канча жаман күмөн кылдым. Канча жол Алланы эстедим, зикир кылдым, канча жол уnuттум. Канча Аллага шүгүр кылдым, канча шүгүрсүздүк кылдым. Канча жол Алла Таалага баш ийдим, канча Алла Таалага каршы чыктым. Куранга канча амал кылдым. Адам эсептей жүрсүн дейт. Эсептей жүрсүн дейт. Ибадат көйлүгүн. Кыскасы, инсан эки ааламдын топтому. İnsan iki alamdın toplamı. Bu dünyanın, materyallık dünyanın dini, ruhani dünyadan can. İkonun şu toplamı menen insan. İki alam tüzülüşüne tam beresin. İnsandın jaralısına Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de başkaça mani vergen. Başka hayvanlarda bile Allah jaratkan. Bro insandı Allah Subhanahu ve Teala öte koz tüzülüştü. İnsanın tüzülüşü var o. Bardık mahluka karaganda eң turpatı gelgen. Mınандай karay turgamısın bardıq жағы төп келген. Өте қоз, өзі орынды. Қаштары, көздері, кірпіктері, құлақтары, мұрыны, тіштері, қол, манжалары, екі ұттап тұрып тұрғаны. Бардығы жарашықты, бардығы орынды, бардығы тең салмақты. Bir қолы жерге тиіп, екінші қолы андай, жосы bir көз алды, екінші көз арқа аяқта болып. Bir kulағы başta, ikinci kulағы belde olbay, андай емес. Bunun bardығы, bunu kimdin planı? Bir tamcı sudan uşul kimdin planı? Ya yuhal insan, ma garraka bi rabbikal karim. Ey insan, seni bereşen robundan qaysı nerse aldap koydu. Qaysı nerse seni alaqsıtıp koydu. Bereşen robun sana жоқтан ушу bir тамчы судан көз берди эле, мынаны берешен деп айтат. Bir тамчы судан sana кулак берди, мынаны берешен деп айтат. Карим, суратпастан туруп бергенди айтат, Карим деп. Суратпастан туруп өпкөбү берди, боор берди, бөйрөк берди, жүрөк берди. Суратпастан туруп буну Карим деп коет. Ya yuhan insan, ma garraka bi rabbikal karim. Emne nerse seni aldap koydu. Şunday bereşen robundan. Allah Teala bizge eskerti verip atar. Şu dünya seni aldap koydu. Çöyrelerin seni aldap koydu. Je akçaң mı, je mansabың seni. Emne seni aldap koydu. Nafs şeytan aldap koydu seni ya. Kur'an Allah Teala soru verip atar. Qaysı nerse seni alaqsıtıp koydu. Oşunday bereşen robundan emne üçün kaçasın? Emne üçün anı estebeysin? Emne üçün şükür kılbaysın? Emne üçün başı yiyeysin? Emne üçün anın kudretinin belgileri toralı oylanbaysın. Allezî halakaka fesavvâke fe'adalak fi ayyi suratin ma şa'a rakkabak. Allahu akbar. Mına suretli Allah bizge tandap bergen. Biz hiç kimiz özümüzün suretimizi tandagan emesmiz. Hiç kimge bu ihtiyar verilgen emes. Allah qaysı öңdü verse, qaysı tüstü verse terkip dep koy. Qanday kalasa oşondoy tüzdü bizde. Oşondoy kuradı. Bir damcı sudan uşunday kılıp kuragan kim? Allah. La ilahe illallah. Kur'an'da aytılат bunu.
өзі жаратты, бардығын төп келдірді, тең салмақты қылды, қалағандай қылып құрап тұрғызып қойды дейді. Не дейсің? Каррамна бани адам, адам баласына біз сый урмат бергенбіз. Жөн эле жаралуысы менен бүтүрүп койбостон, буга өтө башкача сезим органдарды бердик. Сүйлөй турган кылдык дейт. Ар-Рахман алламал Кур'ан, халакал инсан, алламахул баян. Баяндоону Алла инсанга берген. Бир дагы махлук сүйлөй албайт. Попугайың эми сеникин сүйлөгөнүн кайталайт го, атак 0 алды эле. Же сүйлөйбү кичине. Я, тамашалашабы. Я, же тийшеби мындай. Кыйыртып сүйлөй алабы мындай. Я, тийшебиз го, биз намекторду таштайбыз го. Бу инсанга Алла Таала ма? Алламахул баян. Сүйлөгөн. Баян кандай? Аллаху акбар. Инсанга ушул инсандын тили менен деле башка жаныбарлардын тилин карасаң состав бирле. Бирок сүйлөгөн каяктан чыгып атат? Алар эмне үчүн сүйлөй албайт? Алар эмне үчүн сүйлөй албайт? Арыздан албайт. Ыйлашы мүмкүн, кыйналган. Бирок айырым ооруп атат, бир жерин айта албайт. Алла инсанга берди. Жөн эле эмес, калемди жазганга үйрөттү инсанга. Бир тамчысынан жаратып тургузуп койду дагы. Икра бисми раббикаллази халак. Халакал инсана мин алак. Икра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам. Алла калемди жазганга Алла үйрөттү. Куранда айтып атат. Сүйлөгөндө Алла үйрөттү, калем жазганда Алла үйрөттү. Жүрөгүндөгү максатын колу аркылуу калем менен кагазга түшүрүп коет да инсан. Түшүрө алабы, түшүрө албайбы? Керемет да. Китептерде окуйсузбу кандай? Мыналарды ким жазды? Кайсы калем түшүрдү? Жүрөктөн чыккан сөздөрдү кол аркылуу через калем китепке түшүрүү. Алла субхана ва таала калем менен үйрөттү. Калемге Алла ант ичкен. Нун вал калами ва ма ястурун деп. Тагдыр калемине тан берип койгула. Мына калемди жазып атканда тагдыр калемине ыйман келтирип койгула. Кандай? Биздин тагдырыбызды жазган калем бар. Эмнени жазганына бардыгына турганда. Инсан керемет. Өтө татаал, өтө кооз. Ушундай бир аалам. Инсан, угуп эзелтен эмес. Биз бирок түбөлүктүүбүз. Инсанды Алла Таала түбөлүк үчүн жараткан. Түбөлүктү бейиште же түбөлүк дозокто болот. Өткөнкү сабактардан айтканбыз, өлүм деген эмне? Жашоонун жоктугу өлүм. Адамыл хаят деп. Экинчиси эмне деп айттык эле? Көпүрө дедик эле. Эсте калганбы? Же кандай? Сабактар качып атабыз да, өткөнкү сабактарда. Бир дүйнөдөн экинчи дүйнөгө өтүп кете турган эле көпүрө. Айтып атпадыкпы? Толугу менен эле бүтпөйт жашоо. Просто сыноо дүйнөсү топ бүттү. Эми жаза дүйнөсү башталды. Амал дүйнөсү бүттү. Акысы бериле турган дүйнө башталды. Результат. Агай мусулман бир туугандар, мынаке демек биздин рухубузчу башка нерсе болот. Рух аламдан келген бул. Ошонун азыгы Куран. Дене кандай ач болгондой, дене кандай ооругандай, дене кандай чарчагандай, макулбу? Дене кандай кир дегендей, рух дагы ушундай. Рух дагы чарчап, рух дагы кирдеп. Мени рух дагы туугандар мындай. Бул ыйман менен жакшы амал аркылуу рух азыктанат, тазаланат, кубаттанат. Күнөөлөр аркылуу рух ошол Алла субхана ва таала берилген ошо буйрук бузула баштайт. Караят кадимкидей. Периштелер адамдын рухун чыгарганга келгенде, периштелер адамдын рухун периштелер чыгарат. Ошого келгенде эки түрлүү периштелер болот экен.
malaikatul rahma, malaikatul adab. Райымдуу периштелер дагы болот экен, азап периштелер дагы болот экен. Смотря сиздин рухуңуз кандай. Рухка жараша периште. Сиздин руханиятыңыз канча күчтүү болсо, канча нурлуу болсо, канча таза болсо, ошого жараша райымдуу периштелер келет. Чыгарганга, алып кеткенге. Биринен бири колго жерге таштабай алып кетет дейт. Анын жыты, Аллах акбар, биринчи асман, экинчи, үчүнчү периштелер айтат экен асманга алып чыгып атканда. Кандай дагы жыпар жыттанган рух. Кимдин руху болду экен бул дейт. Текеберден таза, ширктен таза, жаман күмөндөн таза, куфурдан таза, хасаттан таза, бардык нерседен бул руханияты таптаза болгон. Күнөөдөн таптаза болгон. Дайыма тооба менен жашайт. Дайыма Алла Тааланы эстеп жашайт, Алладан дайыма коркуп жашайт. Алланын буйругун аткарып жашайт. Кудай сактасын. Күнөөгө батып калган, күнөөнү кылган, арам нерседен башын көтөрбөгөндөр жанын чыгарган страшный чыгат. Азап периштелер чыгарат. Сасып кетет экен. Кандай дагы сасы, жиркенет экен периштелер. Ай. Алла Таала баарыбыздын руханиятыбызды нурлуу кылсын, амин, Ошого зикирди күчөйтөлү, Куранды күчөйтөлү, дуаларды күчөйтөлү, ибадатты күчөйтөлү. Ибадатты өзүбүзгө тиешелүү экен, эми башкалар, биздин аялдарыбыз ham ибадат кылсын. Апаларыбыз ибадат кылсын, эжелерибиз ибадат кылсын, агаларыбыз ибадат кылсын. Мейли бала талы бар ибадат кылсын. Кыздарыбыз ибадат кылсын, эй туугандар. Неберелерибиз ибадат кылсын. Ошолордун бардыгын ибадатка чакыруу мойнубузда милдет. Өзүбүз ибадат кылып, аларды ибадатка чакыра берели. Досторду ибадатка чакырайлы, классташтарды ибадатка чакырайлы. Кошуналар, тең туштар мүмкүнбү, жакшы жаман каерде болсок, ибадатка даават. Каяка даават? Кимге ибадат? Аллага ибадат кылган. Жалгыз Алла Таала. Ширк кылбастан. Allah Teala seccele alel ibad qilletel ilm ve kasratel cahil. Allah pendege жаратып туруп илимди өтө аз жазган. Жахалат деп коет, билимсиздик, надандыкты өтө көп жазган. Баарыбыз ушундайбыз. Билгенибиз аз, билбегенибиз көп. Бизге берилген илим барго өтө аз. Өтө аз. Кур'ан айтып атат: "Ва ма утитум минал илм илля қалила. Ва ма утитум минал илм илля қалила." Силерге берилген илим өтө аз. Kur'an'da Kaf suresinde okuyası gelir. Musa peygamber Allah Tavrat düşürgen. Peygamberler kovumunda en bilimli olur. Peygamberlerden dağı bilimli bir de adam bolboyt. Bir kişi Musa peygamberden soragan. Ey Musa, en bilimli kim degende men dep koyganda. Tuğra aytkan. Бирок адеттин талабы Алла билет деп коюш керек эле да. Не деп коюш керек эле? Муса пайгамбар мен деген. Алла Тааланын тарабынан Муса пайгамбарга кудайлык кабар келди. Муса, сенен дагы билимдүү биздин бир пендебиз бар деп койду. Муса пайгамбар машалла улуу пайгамбарлардын катарына кирет. Ал ким деп сразу эле издеди. İlim alayın dedi de. Айтты, yok. Sana көрсөтөбүз ал ким экенин. Жолугасың, сүйлөшөсүң. Кайерде эле кайерде болду. Сен баса бер алды пока биз айткан жерге. Эки деңиз кошулган жерде, ошол жерде жолугасың. Юша алейхиссалам ал убакта пайгамбар эмес эле. Муса пайгамбардын кызматчысында эле жаш жигит. Bir başlıkka balık salып алган. Завтра күчүн.
Ketти. Ekөө kete берип bir жерге барып, bir аска мындай таш. Ошол жерге барып кичине уктап кетти жана. Абай жаш жигит кызматы кылып аткан. Муса пайгамбарды уктап кеткенде болсо, ол балыктын жарымын жеп коюшкан экен. Завтрак кылышкан, жешкен да. Ана мындай караса эле баягы баштыктан жарым жейилген балык секирет дагы. Муса пайгамбарга Алла Таала айткан: балык кайсыл жерден кетсе, ошол жерде Кызырга жолугасыңар деген да. Адык секирген бойдон суга кетти, туннел кылган бойдон кетти. Бул унутуп калды эстеп. Кеттик деп саарлап, бир туруп алган дагы басты, чарчады. Муса пайгамбар айтты: мен жаман чарчадым. Бар, алып кетчи балыктын калганын жейли деди. Балык бар суга секирип кеткен. Ошол жерде асканын түбүндө суу, жашоо суусу бар экен да. Ошо толкун урганда балыкка тийип, балыкка жашоо кадимкидей жанданып кирип кетип калган да. Бул хаят деп коет. Ошону да айтпай берсем, кечир унутуп калыптырмын, шайтан унуттуруп койду, аркага кетти кайралып. Баягы жерге барса, шүмкөнүп алган бир киши отурат. Ассаламу алейкум. Ал болсо салам, бул жерде саламды ким айтып атат? Салам Алла Тааланын аты. Бул жерде салам айтканда бир жерде ушундай бир пенде бар. Бар, мен ким? Мусамын. Кайсы Мусасың деп. Бани Исраил пайгамбар болду. Ооба, ошол Мусамын. Деп анан ошол жерде жолугуп атат дагы, анан окуялар кетти. Анан Муса пайгамбар айтты: Алла Таала сизге берген илимден бизге дагы кичине бериң эми биягы. Үйрөтүңүз деди. Макул деди. Бирок сурабайсың деди. Эмне кылып атканымды сурабайсың. Кийин мен сага айтып берем. Сенин ишиң только сабыр, унчукпай мен артымдан жүрө бер. Эмне болду деп сураган деди. Макул деди, келишти, алып кетти. Бир кемеге минди. Кемеге мингенде ол машалла кемедегилер Кызыр алейхисаламды тааныйт экен. Анан бир аз баргандан кийин кемени бузуп талкалап эле балта менен кемени бузуп койду. Муса пайгамбар айтты: бирөөнүн жакшынакай буюмун эле талкалап шариятка туура келбейт да. Ал шарият менен сүйлөйт да. Мынандай кылып салбадыңыз, бул кандай болду эми? Мен айтпадым беле сага. Ага чейин айткан, сен чыдай албайсың мен менен деген. Муса пайгамбар айткан, мен чыдай алам деп. Айтты анан, айткам го мен сага, сен сабырың жок, сабыр кыла албайсың. Сага болду эстеп кеттим, мени жемелебеңиз, будан кийин кайталабайм. Хорошо. Кеттик. Бир жерге барсам, бир жаш балдар ойноп атса, жаш балам башын жуып салды. Охо, таза жанды өлтүрдүңүз сиз эми. Мен сага айтпадым беле, сен менен вообще сураба. Мен кийин айтып берем. Сен эч качан мага сабыр кыла албайсың деп айтпадым беле. Болду, акыркысы ушул болсун. Будан кийин айта турган болсом, мен эришпей эле коеюн деди. Хорошо деп. Бир коомго барса, алар болсо курсак ачкан, тамак берилечи деди. Бербей койду. Бербей койгон. Бир дуал жыгылайын деп калган экен. Ошокон. Ошону түздөп берип коет. Ана Муса пайгамбар айтат: ушу түздөп бергениңизде акысын алып кичине курсак тогосок болот эле го деди. Бүттү деди, всё. Мен сага айттым эле, сураба деп кайра сурай бердим, ошо менен токтотту. Эми сага башынан айтып берейин кандай болгонун деп. Сен менен жүрө албайт экенсиң деп. Баягы кемени бузуп салдым го деди. Наркы бетте булар балдар тиричилик кылат экен да, кичине акча мененчи. Тиги бетинде бир залым эме бар экен, жетекчи башчы бар экен. Ошол карап туруп эң жакшы кемелерди, бүтүн кемелерди алат экен дагы, сынган кемелерди албайт экен да. Мен буларга дейт ошол пайда кылып, райым кылып, бузуп койдум, что булардын тиричилиги өтсүн да. Тиги баланы өлтүрүп койгону кандай болгону? Бул барып ата энесин капырлыкка жектирип коет экен энди. Ошончо Алла Тааланын буйругу болду, бул жерден кетиш керек. Тиги дуалдын түбүндө казына бар экен да, бул кулап түшсө ачылып калат экен да. Анын балдары ата энесин жакшы адамдар болгон экен, балдары азыр жетим экен, жаш экен. Булар ушу чогойгонго чейин түздөп коюптур да бага. Кыскасы булардын баардыгын эми азыр мен сиздерге кыска кылып айтып берип атам. Узун окуялар аябай. Анан ушундай айтып бүткөндөн кийин анан
Musa пайгамбар менен баягы кемеге түшкөндө Хызыр алейхисалам турганда бир чымчык келип, субханалла, ошол кеменин кырына туруп, экөөнү тең бир сайратып карап коюп, каратып, көңүл бурдутуп, бир чокуп туруп сууданчы, бир чокуп туруп көтөргөн экен. Хызыр алейхисалам айтты, Муса депти, экөөбүздүн илимибиз бар го, Алланын алдындагы илимден мына океан болсо, ушу чымчык чокуганчалык да эмес деген экен да. Чымчык чокуганда канча чокуйт? Канча? Ушончолук да жетпейт биздин илимибиз дейт. Эми эгерде Хызыр алейхиссалам менен Хазир деп айтылат, Муса пайгамбардын илими ошо болсо, сиздики меники канча? Сиздики меники канча? Ошончо Алла Таала айтып атат: "Ва ма утитум минал илм илля qalila." Сиздерге берилген илим өтө аз. Бардыгын эле билем деп кыйын боло бербейт. Жөн эле Алла эмне дегенде хоп деп кой, эң арзан эмне? Хоп арзан болду. Айткан жашоо кете бер. Ислам ушу итаатты үйрөтөт. Алла берген болду. Кайерге чейин берсе ошо иман келтиребиз. Анан тиягы кандай экен? Сен акылың жетпейт ага. Илимиң жетпейт, руханиятың чыдабайт ага. Сен түшүнүгүң аз. Биз эмнеден жаралганды жакшы ойлонуп, унутпай жүрө берели. Ошол чоң иште эмнеден жаралганын унутпай жүрсөң, көп ийгиликке жетесиң. Эмнеден жаралганыңды унутуп калсаң, шайтандайсың. Адамдыкы. Ошентип мына жердеги айтып атканы мына туугандар. Сахih Бухариде дагы, Сахih Муслимде дагы ушул келет. فأرسل الله تعالى عصفورا فوقف على حرف السفينة ونقر في البحر. Allah Taala чымчыкты жиберди дагы, ал чымчык кеменин кырына турду дагы, ونقر في البحر, ошо деңизге болсо, ошо океанга дагы тумшугуну менен бир чокуду да. Анан кийин فقال له خضر, Хызыр алейхиссалам айтты: "Я Муса, ма илми ва илмук وعلم سائر المخالائق من علم الله تعالى إلا كما نقر هذا العصفور من البحر" dedi. Buna sözü qarаңыз. Ey Musa dedi. Хызыр алейхиссалам айтады. Musa, ey Musa, menin ilimim, senin ilimin, bardıq mahluklarının ilimi Allah'ın iliminin aldığında uşu çımçık çokugançalıktan emes dedi bana. Şu çımçık uşul dedi kança çokusa, xudu muşunçalı dedi ilim. Океан менен бир тамчыны салыштыра аласызбы? Бизге берилген илим өтө аз. Ошон үчүн иншалла бизге эмне кылышыбыз керек десе, туугандар, биз Алла субханаху ва таалага иман келтирип, канчалык бизге пайгамбар аркылуу берилсе, ошону карманды. Ал ашыгы менен жетишти да. Алланын илими кадим. Эзелтен Алла Тааланын илими. Алла Тааланын илими бардыгын камтып турат. Sen biz kişinekey nese biliriz boldu. Az boldu. Meşin arkasından niye olutat? Kayaktan Kuday bilir. Ya Amerika'nın, Washington'un bir göçösünde niye olutat? Kayaktan bilir mi? Жердин алдында niye olutat? Kayaktan bilir mi? Az mı uşuk жерде meçitin üstünde oturup itiraz. Aslında niye olutat azı? Ya biz kayaktan biliyoruz ya. Bizdeki öğünü Allah Teala'nın ilmi bardığın kamtan. Muhit. Bardığın kamtan. Allah Teala'nın ilmi kadim. Ezelten Allah Teala'nın ilmi. Ala ya'lamu men halaka ve huve latiful habir. Tabarak suresindeki ayet. Qaraçı qanday dep atat. Ey Allah jaratkandan emne bilbey kalabı. Bizdin bardıq nersebizdi bilet. Niyetibizdi bilet, oyubuzdu bilet, gümönübüzdü bilet, gümön. Bizde geçe bolgondu, azırkı ertege bolo turgandı da bilet Allah Taala. Mana. Ha? Bizge qanday ölüm gelet, qayerde gelet, anı dağı bilet, kabırda qanday bolat, anı dağı bilet, ahiretimiz qanday bolat, Allah'ın bardığın bilet. Bizdeki bardıq mahluklardan bilet. Allah'ın bilimi toluk. Allah'ın bilimi bardığın kurçagan. Aytıdat Allah subhanahu. Ala ya'lamu men halaka ve huvel latiful habir. Ne Allah Taala jaratkandan keyin ne bilbey kalabı. Bizdi jaratuvchi özü olsa. Bir tamçı sudan kança çaç berdi, men çaçımdın özümdünse çaçımdın sanın bilmeyim. Sizdiken kayaktan bileyim de meni. Siz biröňüzler menikin bilesizlermi? Özüňüzkün bilesizmi bunday? Kaçam mı? Başkanıkın koyuңuz, siz özüňüzdü çaçıňızды sanap gördünüz mü?
Ошо чачтын ар бирин чыгарган, жараткан Алла биздин чачыбыздын санын билет. Жамгырдын тамчысынын санын билет. Дарактардын жалбырагын санын билет. Çöldөгү кум бар го, кумдун санын билет Алла субханаху ва таала. Алла тааланын илими, илими чексиз. Илими бардыгын камтып алган, кең. Аллаху акбар. Мына жерде карап тур. Не дейт? Wa inna ilmahu ta'ala muhitun bima kana wa bima yakun. Эмне болду, эмне болот, бардыгын билет Алла таала. Fa huwa ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma la yakun wa ya'lamu ma la yakun kayfa yakun law kana. Бул адамдын акылын аңтара турган сөздөр да. Не дейт? Жараткан Алла субханаху ва таала эмне болгонун, эмне боло турганын, эмне болбой турганын бардыгын билет. Жана Алла субханаху ва таала билет. Я'ламу ма ла якун кайфа якун. Эмне болбойт го, ошо болсо эмне болмогон, ошодон бери билет. Кур'ан-ы Каримде мындай дейт. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَعَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Егер Алла субханаху ва таала алардан бир жакшылыкты билгенде, аларды угузуп коет эле. Мекке мушриктер аларга угузуп коет эле. Эгерде аларга угузуп койгондо, Алла угузуп койгондо, алар жүзү үйрүп кетмек. Аркага бурулуп. Кур'ан-ы Каримде кафырлар тууралуу мынандай деп айтышат. Алла таала мындай деп айтат. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. Булар мындай дегенде, кафырлар айтат экен кыямат күнүчү, Алла, биздичи дүйнөгө жибергин, оңолуп келебиз дейт да. Иман келтирип жакшы амалдар кылып келебиз дейт. Алла таала айтат, эгер аларды кайтарылганда, алар тыйылган нерсеге дагы деле кайтмак дейт. Жакшы угуңуз. Кафырлар айтып атат, кыямат күнү, я Алла, ахиретте айтып атат, бизди бу дүйнөгө жибер. Биз бардыгын көрдүк, всё, түшүндүк буягын. Биз иман келтирип жакшы амалдарды кылабыз деп бизди кайтар деп атат. Алла айтып атат, эгер алар кайтарылса, дагы деле баягы тыйылган арам нерселерди кылышмак деп атат. Даже кайтарылбайт алар. Бирок кайтарылганда эмне болмок, ошодон бери билет Алла таала. Түшүнүктүбү? Кайтарылбайт, ахиретке баргандан кайра бу дүйнөгө келмей жок ал. Бүттү. Эненин эмчегине сүт чыккандан кийин кайра кайтпагандай, айтылган сөз атылган ок дегендей. Макулбу? Атылган ок кайра кайтып келбей тургандай, бу дүйнөдөн кеткенден кийин адам бу дүйнөгө кайра келбейт. Кайтып келбейт. Бирок Алла таала ушуга чейин айтып атат, эгер алар кайтып келсе, дагы эмне кылмак, ошодон бери билет. Алланын илимине көрүңүз кандай экен. Аллаху акбар. Буйрук аламын булчу аламыл малакут деп коет экен туугандар. Ал эми халк аламын болсо аламыл мулк деп коет экен. Мулк, малакут экөө тең Алланын колунда дейт. Табаракаллади биядихил мулк ва хува ала кулли шайин кадир. Ва дене жаралганы бу дүйнөдөгү мүлк деп айтылат, бул Алланын колунда дейт. Рух жаралганы ал жакты мүлк деп эмес, малакут деген сөз менен келет экен да. Fa subhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un. Allah aruzat, анын кудурет колунда бардык нерсенин малакуту. Жана ага силер кайтасыңар. Эстегенде туугандар. Көз бар го, бул жаралган да. Көрүү бар го, бул да жаралган. Жакшы угуп туруңуз. Кулак жаралган. Угуусу дагы жаралган. Кулак болушу мүмкүн, укпай калышы мүмкүн. Көз болуп туруп, көрбөй калышы мүмкүн. Көрүү өзүнчө махлук. Көз өзүнчө махлук. Макулбу? Биздин тилибиз өзүнчө махлук, үн,
сүйлөмдөр, сөздөр өзүнчө махлук. Адам баласын. Адамдын субханалла өзү көлөкөсү да махлук. Несі махлук екені? Көлөкөсүн. Алла субхан Куранда көлөкөсүн біз узартабыз дейт. Мен мына либойде турсаң эле көлөкө боло берет дейсиң, кимсиң? Көлөкөңдү Алла Таалам жаратып койгон. Мына Алла Таала. Бирок мына көрүү каяктан келди? Угуу каяктан келди? Бул болсо көздүкү го, мындай суу. Муну эми карап турупчу, эмелерин изилдесе болот да. Эмнеден турат, кулак эмнеден турат, канча кан бар, канча капилляр бар, канча нерв бар, балакети бар, бардыгын, канча эт бар, мейлиби? Канча тарамыш бар, бардыгын кулакты кесип алып туруп изчет этсе болот мисалы. Угууну каяктан изчет этесиң? Ал эмнеден экени? Аз кулакта мисалы анча-мынчаларда, эме өсүп калат мени. Чач, кыл. Ушунун состав бар экен, да. Кулактын ичинде жумшак менен, кичине май бар. Так, азмаз кан бар. Нервтер бар. Ушун составын биле аласың да. Бирок угуу эмне экенин каяктан билесиң? Бул башка аламдан келген да. Түшүндүрө алдым ба? Көз, көрүү башка аламдан келет. Ошон үчүн бүгүн бүткүл дүйнөдөгү менмин деген окумуштуулар мээлерди ачып көрүп, мээнин составын бардыгын билди, бирок кандай иштегенин биле элек. Кандай мээ иштеп атканын билбейт да. Кыямат күнгө чейин буну билбейт. Мээ эмнеден турарын билишти. Мээ кандай иштейт? Эки колун көтөрүштү. Ошон үчүн Алла Таала айтат: "Ва ма утитум минал илми илля қалилан." Силерге өтө аз илим берилген. Өтө аз илим берилген. Демек, бул жак руханият, алами амр, буйрук аламы таптакыр башка дүйнө менен. Биз иман келтиребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала эң көп илим берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам түндөстө хажга турганда юсалли фил лейл ва кана саллаллаху алейхи ва саллам якул, мындай деп айтат: "Аллаху акбар." Салатан, 3 жолу айтат: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Зул малакут вал джабарут вал кибрия вал азама" деп. Алла Тааланы малакут ээлери, мүлк ээлери деп. Демек, азындай көрүүнүкү, угуунуку, менин иштегени, руханияттыкы, адамдын акылы. Барыбыз да шөне түшүнөбүз. Акылдуу, акылсыз деп бар түшүнөбүз. Бирок акылды бирөө көрдүбү? Акылды бирөө мындай пошупать эттиби? Же акыл менен уктубу? Акыл. Алла субхана ва таала бул баалуулуктарды малакут аламында. Абу Даудта келет, Ауф ибн Малик Ашжаи радиаллаху анхудан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир жолу турду түндөсү дейт. Кама лайлатан факара суратал Бакара, Бакара сүрөнү окуй баштады. Ла ямуру би аятар рахма илля вака ва саал. Райымдуулук аятты окуганга келгенде пайгамбарыбыз токтойт эле дагы Алладан сурайт эле. Азап аятын жанынан өтүп баратса, вала ямуру би аяти адабин илля вакафа ва тааввада. Ошол жерде аятта пайгамбарыбыз Алла Тааладан паана тилейт эле. Азап аяттарын жанынан өтүп баратканда паана тилеп туруп, анан кийинкисин улантат экен. Рахмат аяттарын окуганда пайгамбарыбыз ошо рахмат аятын Алла Тааладан тилеп сурап, анан улантат экен. Сумма рака би кадри киямихи. Бакара сүрөнү ошондой окуду дагы рүкү кылды дейт. Рүкүдө канча турду дебейсиңби? Кыямда канча турса ошончо турду дейт. Элестетиңиз, биз 3 жолу субхана раббиял азим шашабызга турганга. Мына пайгамбарыбыз канча турду? Ва якул фи рукуихи, ошо рүкүдө анан кийин субхана дил жабарут вал малакут вал кибрия вал азама. Малакут деген азыркы да. Бу дүйнө мүлк деп эле айтылат. Малакут деп руханият, рух аламдары жана азыркы сезимдери келген алам ошондой. Материядан эмес да булар. Ла илаха илlallah. Алла Таалам барыбызга бекем иман берсин тугандар.
жараткан Алла субханаху ва таала өзүнө, ахиретине, периштелерге, Аллахнын китептерине, пайгамбарларына, жаратканымдын тагдырына, жаратканымдын кыямат күнүнө толук ыйман берсин. Амин. Иман, ушу 6 нерсеге иман келтиргенде айтат. 6 тең фарзы айн. Биз өзү жакшы билип, бекемдешибиз керек. Барып, эң биринчи ушуну ата-энеңизге, бир туугандарыңызга, бала чакаңызга айтып коюңуз. Барып, 6 нерсеге иман келтиребиз. Канча нерсеге? Иманда канча фарз бар? 6 фарз. Канча фарз бар? 6 фарз бар. Хадиси Жебраил деп коет. Жебраил алейхиссалам пайгамбарыбызга келип, мына ошол иман эмне дегенде, пайгамбарыбыз ошо 6-ын айтып берген. Мадинада. Аллага иман келтирүү, аманту билла ва малаикатихи. Аллахнын периштелерине, Аллахнын китептерине, Аллахнын пайгамбарларына, тагдырга, жакшылык, жамандык, кыямат күнгө. Assalamu alaikum ustaz. Men azır şaharda turam. Ata enem ayılda turuşat. Ata enem ayılda ayılça kelip jaşa deyt. Ayalım şaharga jaşayыбыз deyt. Kimisin tandayım. Başım katıp atat. Kengeş berip dua kılıp koyuңuzча rahmat. Baş kata turgan nerse emes bu. Карап туруңуз, каерде тиричилигиңиз жакшы болсо, үй бүлө бала чакаңыз менен ошол жерде жашаңыз. Эми бул жерде айылда дагы жумуш болсо, ата-энеңиз келип биз менен чогуу жашап, бизге дагы машаалла, ата-эне дагы кээде баланын сыйын көргүсү келет, баланы сагынат. Ошон үчүн аялыңызга жакшы түшүнүң дагы, аял каерде болот, каерде эркек болсо болот. Бактылуу аялдар күйөөсү шаарда жашаса, шаарда жашайт, күйөөсү айылда жашаса, айылда жашайт. Мынакей. Ошон үчүн күйөөсүнө өзүн тапшыргандан кийин, күйөөсү кыямат күнү буга жооп берет. Жана бу дүйнөдө дагы тамак ашын, кийим кечесин, турак жайын бардыгын мойын күйөөсүндө. Ошон үчүн иншалла күйөөсү аялына таби болот, эрчиде. Муну карап турула. Эгерде бирок тиякта тиричилигиңер кичине оорлашып атса, анда ата-энеңер менен сүйлөшүп, бул жакта иштегиле. Мейли, бирок жакшы кеңеш менен, сиз эмне деп чечим чыгарсаңыз, аял ошондой болуш керек да. Азыр Кудайга шүгүр, айылда дагы жакшы условияларды коюп коюшту. Жакшы машаалла баягында мурдагыдай эмес, огороддун тээ бурчунда ажаткана болуп, түндөсү суукта аратка чыга албай, же гусул ала албай. Азыр жок, үйлөрдүн ичине аристонун киргизип, жууна турган жерлерин, кышындай сыртка чыкпай эле, машаалла, ажаткана неме, азыр бардык условиялар жакшы. Бирок мен силерге муну айтпайм эми, айылга депчи. Эми ата-эне сурап аткан болсо, ошону караш. Эгерде ата-эне кызматка муктаж болсо, угуп алыңыз. Ата-эне кызматка муктаж болсо, аны караганга эч ким жок. Срочный барыш керек ага. Түшүнүктүбү? Алар дагы аманат. Бүгүн бар, эртеги жок дүйнө. Кийин анан өкүнүп калба. Ошон үчүн азыр ден соолугуңдун жакшы учурунда аялың экөөң барып куп дуасын алыш керек. Кызматын кылып дуаларын ала бергиле, кем болбойсуңар. Шаарга успейш, качан любой время келип деле жашайын. Бирок эгерде алардын ден соолуктары жакшы болсо түшүндүрсөң болот. Азыр мына жакта кичине иштейли, илим алайлы, же бир аз акча табайлы, силерге неме кылайлы, андай мындай деп. Түшүнүү иш менен да, шариятта тиякта жашасын, биякта жашасын деген чечим жок. Карап туруп, шариятта карайт туруп, адамдын кажетин карайт. Ата-эненин муктаждыгын карайт. Күйөөм кредит алып, не кылат дейт? Иш кылат. Албаң арам нерсе десем, мени урушат. Ошондо күнөөсүн өзү алабы? Кыямат күнү өзү жооп берет. Сөзсүз күйөөсү өзү алат. Кыямат күнү өзү жооп берет. Туугандар, айтайынбы? Кредиттен мүмкүн болушунча качыш керек. Албаң, кызыкма. Бар кичинекей дүйнөнү оборот кыла берин. Кредит азгырык. Анын проценти бар. Түнү уйку жок. Күндүзү эс алалы, ошонукун төлөй берип өмүрүңүз өтөт. Тапканыңызды бере берип. Кыжанат болуп кетесиз. Канча нерв өлүп эле барат иште.
кайгырып кыйзын. Анан көрөк алхамдулилlah Алла Тааланын берген рызкыга азыр Кыргызстаныбызда ар бир үйдө 5 сотик, 10 сотик жери бар. Ошого да бир сексе жөнүнө жашап кетет. Каниет кылып эле бисмилла деп кичине мээнет кылыңыз, ашыгы менен жетет. Азыр береке ачылган күн. Тойлорду караңыз, ресторандарды караңыз. Ошон кредиттен сактаныңыз, албаңыз. Мен жеке бир туугандык суранычым. Эгерде кимди алган болсо, тез кутулуңуз дагы, токтотуңуз. Тооба кылып токтотуңуз. Бир сөз менен айтайын, кредит дегенчи болчу. Финансовое рабство деп кой. Бул кул да. Акырын финансовый кулдук да бул. Ошого эле кызмат кылып өмүрүң өтөт да. Иштеп берип. Саат болуп калдыбы? Азан время да? Аллаху акбар. Азан айтып коюңуз, андан кийин ана кичине суроолорду неме кылайлы. Бисмилlah.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba wa nufadina wa afa wa nafiya dünya. Menin көзім глаукома. Оорусуна чалдыккан. Операция болгонмун. Врачтар эңкейип, ылдый караганга мүмкүн эмес дешет. Бирок намазды эңкейип саждага пешенемди тийгизип окуп жүрөм. Көздүн кан басымы жогорулап, көп эңкейгенде башым ооруйт. Ошондуктан пешенемди тийгизбей окуй берсем болобу? Же рүкү сажда кылып окусам боло береби? Врачтар айтканын караш керек. Сиздин ден соолугуңузга, келечегиңизге карап айтканда, сиз врачтардан сурап көрүңүз. Хотя бы ушу бир сажда кылып турганга уруксатпы? Көп турбаңыз. Фарыз деле аткарып коюңуз. Бир саждага. Бир сажда дегеним, сажда кылып эле субхана роббиял а'ла деп чыкканга. Ошончолук эңкейгенге уруксат береби врачтар? Рүкүдө деле субхана роббиял азим бир жолу хотя бы. Эки колуңуз тизеге тийди, ушул фарыз. 3 жолу айткан, бул сүннөт. Саждада дагы пешене тийген фарыз. Бирок 3 жолу субхана роббиял а'ла деген ал сүннөт. Түшүндүңүзбү? Ошо эгерде сизде врачыңыз хотя бы ушу бир жолу субхана роббиял азим ошо кыска эле убакытта булчу субхана роббиял а'лага уруксат берсе, анда рүкү кыласыз, сажда кыласыз. Ошого дагы уруксат эмес десе, анда отуруп эле окуйсуз. Жана има ишара деп коет. Мына рүкү болот, кичине мындай кылып коесуз, ошо сажда болот. Эгерде баш оорусу күчөйүп кетсе, орунун билбейбиз кандай экен. Ошондой кылганга амал кыласыз. Бирок жакшысы врачтан сураңыз. Менин оюмча, ошол аз убакытта бир жолу субхана роббиял а'ла дегенге, бир жолу субхана роббиял азим дегенге врач уруксат берсе керек деп ойлойм. Кудай билет. Ошондой болсо жакшыраак болот. Себептен рүкү да фарыз, сажда да фарыз. Ошол аткарылып калмак да. Алла оорусун Куран менен кантип дарыласа болот? Фатиханы окуңуз, Фатиха бардык ооруга шифа. Бирок ихлас менен берилип, ишенип 7 жолу окуңуз. Аз деген. Эгер илим азыраак болсо, сиздин Курандын тафсири китебин өз алдынча окуса болобу, же устаз керекпи? Жок, окусаңыз болот. Китеп жазганбыз, окуңуз. Түшүнбөгөн жериңизде суроо бериңиз. Иншалла түшүндүрүп бергенге аракет кылабыз. Билбейм, эмнеге акыркы күндөрү бирөө окутуп койгондой эле сезилип жатат. Ойлонуп көрсөм, менин эчтекем деле жок. Акча, үй, машина же бир дем салдырып койгонум жакшыбы? 1 жылдан бери эч эле иштерим жүрүшпөйт. Бири 2 болбой жатат. Жашым 25-те. Алла разы болсун, рахмат. Жо иншалла адам өзүнө дайыма эле дем салып жүрүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жатаарда өзүнө дем салат эле. Ихлас, Фалак, Насты окуп, ту деп бетине, башына, жүзүнө, колу жеткен бардык жерге дем салат. 3 рет салат эле. Андан сырткары дагы эртең мененки кечки дуалар бар. Ауду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак. 3 жолу. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шайъун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим. 3 жол окуп жүрүш керек, дем салдырып. Өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Эгерде ага адаттанбасаңыз, башка бирөөгө да дем салдырып алсаңыз болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ооруп калганда Айша энебиз дем салган. Пайгамбарыбызгачы. Пайгамбарыбызга Айша энебиз радыйаллаху анха энебиз дем салат эле. Кантип? Пайгамбарыбыздын колуна. Пайгамбарыбыз өзүнө дем салганга ошо катуу ооруп калды эле, өлүм төшөгүндө болчу. Колуна дем салат эле дагы пайгамбарыбыздын өзүнүн колу менен өзүн сылайт эле. Мындай кылып. Эмне үчүн деди? Пайгамбарыбыздын өзүнүн колундагы береке ал башка да. Мен деле кылсам болмогон эле. Бирок пайгамбарыбыздын колу менен кылдырат. А демди Айша энебиз салат эле. Менин күйөөмдүн бир тууган акасы жана үкасы өтө жаман сөздөр менен сөккөн. Аларды кайра Кудайга салдым дегенмин. Ушул кылганым туурабы? Астагфирулла. Аял кишини сөккөн таптакыр болбойт. Вообще адам баласын сөккөн болбойт туган. Даже пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушуга чейин айткан, мал мүлкүңөрдү айвандай ham сөкпөгүлө деген.
Айванды да каргап агыла деген. Эми адам го эми булардан. Тим бойло аял киши болсо. Анан ким дейт? Агасы кимдин? Күйөөмдүн деп атат. Кайнагасы кайнысы экен. Акысы жок. Жеңесин, же болбосо ошо келинди сөккөнгө таптакыр акысы жок. Болбойт бул. Ал эмне керек иш ал? Же болбосо ошол инисине айтсын, анан ага тиешелүү эмне кылат анан? Бирок мына Кудайга койгонду кайра айткан, андай кылбаңыз эми. Аял киши тез ачууланат, тез ушундайга берилип кетет. Ана сабыр кылып, аларга хидаят кылып, Алла Таалам хидаят берсин, ыйман берсин, бакыт берсин дей бериңиз. Аларга эч качан кек сактабаңыз. Кудай кааласа, Алла Таалам сиздин даражаңызды бийик кылат. Аялдар жума күнү пешим намазын шашпай окуш керек. Ооба, жума намазы окулуп бүткөндөн кийин анан пешим намазы окусун. Аялдарга жума фарыз эмес. Бирок жумага эгерде туш келип калса, мисалы Меккеде, Мединада, ал жерде машалла аялдар деле ошо акыр мечиттин аркасында намаз окушат. Жума окуй беришет. Биздикинде мындай чөйлөрдө алар келип алып, анан кетип андай эмес. Жолдошум менен көчөдө жүргөндө колуму кармаба болбойт деп көп айтам. Никесинде болсок кандай болуп калат? Эмне? Жолдошум менен көчөдө жүргөндө колуму кармаба болбойт деп көп айтам. Никесинде болсок кандай болуп калат? Кандай никесинде болуп калса? Мындай да мен түшүнүшүмчө, эми жөн эле кармашкан ал сизге адал. Нике болгондон кийин бири-бирине адал. Албетте, мына коомчулук учурларда анча-мынчалар мисалы ушуну кичине уят сезиши мүмкүн. Ошон үчүн ушулар кармашпай эле жөн эле жүрсө болот. Бирок өзүндө эч кимде эле жок болсо, кармашып басса ал эмнеси жаман ал? Сүйүүнүн эле белгиси, сыйдын эле белгиси ал. Урматтын эле белгиси ал жакшы эле. Убакыт болуп калды окшойт, мен да бир суроону окуп коеюн. Ассаламу алейкум устаз. Сиңдимдин башына сыноо келип, баласы ооруп жатат. Жамааттын дуасы кабыл болот делет го. Дуа кылып бериңизчи. Аллахым шифасын берсин. Амин. Бардык ооруга ошондой эле сиңдиңизге да жараткан Алла Таалам шифа камил ажил мустамир ата кылып сакайып кетишсин. Баарыбызга Алла субханаху ва таала эки дүйнөдө бакыт берсин. Ортобузга ынтымак, ырайымдуу жашоо берсин.